Чынында могу жумада Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Салянова Аида Жеңишбековнун тегерегинде өтө сөздөр көбөйүп, кээ бирки массалык маалымат каражаттары баягындай болгон факт болгондой жумуштан кетиптир, андай болуптур, мындай болуптур деп кээ биркилер буга саясий бир боек берип коюп атышат. Бирок жакында мамлекет башчыбыз Алмаз Шаршенович Атамбаев айтты, ал башкы прокурор Эсаловго чыкты. Эсаловдон келгенде иштейт депчи. Эми жеке менин оюм, Аида Жеңишбековна Саляновага биздин коомубуз биринчиден, биздин элибиз, мамлекетибиз ыраазы болуш керек. Ыраазы болгонун себеби эмнеде? Кээ бирки учурларда адамдарда, эми айрыкча бул баягы мыйзам бузган мамлекеттик кызматкерлерди айткым келет, коррупционерлерди айткым келет. Кандайдыр бир өздөрүнүн кыймыл аракети менен мамлекеттикке, биздин коомго зыян келтирген адамдарга карата айткым келет да. Ошол кишилерди жоопко тартып, алардын кыймыл аракетине укуктук баа берип, коомдо дагы кандайдыр бир ой пайда болду. Эгерде качан болбосо дагы мамлекеттик бюджетке колуңду салган болсоң, мамлекетке бир зыян келтирген болсоң, негизинен эле бир кылмыш жасаган болсоң, бир күнбү, бүгүнбү, эртеңби баары бир жооп бересиң деген сезим пайда болду элдин арасында. Ал эми чоң мамлекеттик кызматта иштеген жетекчилерде коркуу сезими пайда болду. Коркуу сезими кандай? Бул биринчиден баардыгыбыз Кудайдан коркуш керекпиз. Мыйзамдан коркуш керекпиз, мамлекеттик мыйзамынан. Менин өзүм жеке оюм боюнча, бая айтып кеттим, кээ бирки учурларда коркуу сезими болбой калганда, анан ушул Аида Жеңишбековнага окшогон жетекчилер, айрыкча ушул укук коргоо тармагында иштеген жетекчилер Аида Жеңишбековнадай жумуш аткарып, ошол коркуу сезимин кайрадан жандандырды десем болобу, же ошол туура эмес жасаган жумуш мамлекеттик кызматкерлердин аң сезимине жеткизип койду деп ойлойм да. Анан негизинен айтканда, биздин башкы прокурорго мамлекет тарабынан, биз тарабыбыздан колдоо көрсөтүлүш керек. Себеби жакшы, таза иштеген адамды биз этият кылыш керекпиз, аны колдоп, анан баягындай туура эмес кандайдыр бир кара пиар дейт, ага ишенбей, туура баа берип, туура кабыл алып жүрүш керекпиз да маалыматтарды.